Hazır bir Jogorku Kengeштин алдында турабыз. Bir maksat менен турабыз. Gece geçkemal Jogorku Kengeş 6'da turgan komissiya bütün Kırgızstan'ın fraksiyasının lideri Adakan Kimsanbaevdi. Bugün Jogorku Kengeşke karası koyup atat, ne koyup atat? Главный прокурор emesi менен iş kozgouга эмес. Эми ойлоп көргүлөр. Men как bütün Kırgızstan şайлаған şайлоочу акыкатты талап кылат. Эмне дегенде? Adakan Kimsanbaev казино жок болсун деп атат, ал күнөөлүү. Тарта бериң, жакшыраак тарта бериң. Биз эме алып. Акыкат мен эме кылам. Bir тугандар акыкат болсун, акыкат. Неге Adakan Kimsanbaev алсын? Пасабе болсун деп күрөшүп атат. Чындык болсун күрөшүп атат. Камбырат маселесин күрөшүп атат. Bir adam şu hakikatta oşan emeği kılacağız. Bugün tarihli gün. 1941 yılı 22. yılda faşistler kol salgan. Buna bugün kol salı olacak. Demokratiyaga Çeretler azerde bir asıra kalıp kimge kayrılan mı? Prezidenti kayrılan mı? Jogorku Kengeş kayrılan mı? Prokuror kayrılan mı? Bir Allah'a kayrılan. Ya Putin'e kayrılan mı ben? Ya bu tek koymasın, istep atkan adam diyecek. Ya birlikte alam деп атабы. Algan davna alıp koyatırlar. Ana, çıpıldatır. Ekini emesi ne oldu? Adakan mizan ne oldu? İmanı, mizan tartı, başka emek turab atады. Mizan menen yaşaylı деп atады. Uşun tek koymasın arı. Tura. Tek koygular. İştesin. Kalganı mına emeler gelip varıp durup A, B, makale sakaleler bilmeydi. İçinden var mı? 90 deputat içinden 10 adam var. Молодец, başka fraksiya, başka emeder. Ben kötü atkan deputatlardan eme kılgandan ümitim açtık. Allah razı olsun emeği tutuşuyor. Erten Kırgızıvız, Seriyiz, Suğuz degen kana patriottu. Erkek patriottu kana. Bardığına jatat. Komentar jaza alıp duruyor. Koldayım dep. Jazadı. Koldağının mına, sözün mına. Erten koldağını sana 5 balayasına. Sen 1000 jolu gel. 1000 so'm emeği kıl. Mına asak katar gelip atam. Al komentarga жазышы мүмкін, ақсаққа сүйлеп атат, пул берді. Мен чалмесімін. Мен Кыргызстанның жарамын, пенсияға чыгаракмын. Кыргызстаныма эме күйөммүн. Ошончо келип мына турамын. Рахмат. Мага бир тип пул бербейт. Ана айтпасак, мына эртең келечек силердики болот. Мен Кыргызстанга душман эмесмин, террорист эмесмин. Ойлоңгула, ар биринин башы бар, ар биринин несі бар. Бирок ошо несі иштеткени акыбал жок болот. Маалыматты топтоп туруп, ana analiz kılgıla, oylanğıla. Azı жаштар ne olup atat? İnsan sıfatı çoğulu, потребитель. Yep, jırgap. Kaçan bir Kırgızstan'ın baldары köbeyet. Pasöben kılganda. Bu ne dege? Pasöben kılganda. Emir, karşı çıkadı. Adakan Kimsanbaev. Daima açıkta, hakikatli aytkan az bolat. Biri akırı jenget. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами деп айтқан. Ура! Ана, шындық ішкен иілі, сыңбат, иілі. Мына жасап тұрасыз, ертең сіздерім жақсы өтесіңіз. Ошонда анализ қыласыңыз, Бұлар болса өзінің қызматтың, әр өзінің қызматтың қылсын. Молдар жүріп қылсын, дебаты, бірек кесіпке, ажиз келіп, ошонда бір тоғандары қолдайлы. Ана, мен Бишкекім, мен емем. Mana bugün tarihi gün. Akırkı buna Adakan Kimsanbaev egerde qaysi mememene ertep qamat yok bolsa boldu. Kırgızstan'ın oңолбойт. Kırgızımız çok olat deydi. Hakkı. Doğru. Geçiresin. Hurmatlı tuğanlar, men hazır iki kayrılуу жасағым келіп жатат. Екі қайрылу. Биринчisi Кыргыз Республикасы президенти Садыр Жапаровқа кайрылгым келет. Экинчisi могу Жогорку Кеңеште отурган депутаттарга кайрылгым келет. Туура. Эмне себептен? Урматтуу Садыр Жапаров, сиз караңыз, могу элдер эмне деген сөздөрдү өзүңүз деле интернетте окуп көрүп жатат болушуңуз керек. Сизде 3-4 адамдын башы бириккен жерге эле момтуп байкуш милиция балдарды bir 3-4 алып келип коюп коесуңар. Уят эмеспи? Элдер жазып атат интернетте. Бул коркок бийлик деп. Эмне кыласыңар ушу? Элдин балдары бул милициялар деле.
Коп койгон сайын эл ишенбей эле, коркок бийликти алдырып коебуз деп 3 адам 4 адам бириккен жерге эле милицияларды алып келе коюшат. Мынчалык коркок, мынчалык чоркок деп ушундай нерсени токтоткула. Анан мына мен Өзгөн районунун Мырзеке айылынан болом. Кемпировод кетти билесиңер, биздин Өзгөн районунда Куршап айылына карайт. Куршап айылында 62-нчи училище бар. Ошол жерде мен 10-чы класс бүткөндөн 1 жылдыкта окуганмын. Куршап эли меймандос эл. Биз жаш бала элек, 17 жаштагы курдубуздан тарта албай жүргөн балдар эле. Ошондо эртең менен кечинде түнкү 11-12-де кыштын күндөрү калып кетчилек. Кегиле балдар үшүп калбагыла деп бизди баласында алып калчу, бир күн 2 күн конок болуп кеткиле. Ошол жерде окуганбыз. Кемпироводко барып, биринчибиз суусун ичип абасын жутканбыз. Кемпировод кеткенге биз сыздап отурабыз. Сыздап. Мына бизди байкуш кылдыңар. Урматтуу Садыр Жапаров, бизди байкуш кылдыңар. Биздин жерибиз кетти Өзбекстанга. Ошон үчүн чындыктын символу болгон Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду колдоочу элдер 100 миңден ашык шайлоочулар келгиле могу жерге. Отурбагыла. И башка жактагы шайлоочулар, бүтүн Кыргызстандын 100 миңден ашык шайлоочулар эмес, башкалар деле келгиле. Мэрге болельщик болуп Садыр Жапаровго кайрылалы, Канчыбек Ташиевге кайрылалы, Мадумаровду каматпаганга аракет кылышыбыз керек. Урматтуу депутаттар, силерде дагы оңолуу бар, мына правовластный, бийликке караштуу депутаттар дагы акыркы жылда оңолуп отурасыңар, биз байкап атабыз. Өткөндө көрдүңөр, идеология, улуттук идеологияны жүргүзүп, улуттук идеологияны мөңгүлөргө бир арабтын атын бербеш керек эле деп улуттук идеологияны жүргүзүп, Адахан Мадумаров айтып койсо, Балбак Төлөбаев чыгып айтты. Жүсүпбай Коргонбай деген депутат дагы эмне аны көтөрүп кетпек беле мөңгүнө. Ал эрип кетсе, ал мөңгү эрип кетсе жок деле болуп кетет. Ошол дагы сөзбү? Болбойт. Ошо экөө гана, калганыңар бүт ошо 3-4 бийликке караштуу правовластный, бийликтин сөзүн сүйлөгөн, бийликке караштуу саясатчылар, ошо жердеги депутаттар, силер калганыңар үн катканыңар жок. Рахмат. Ошондо мен бир аз ичим жылыды. Чыгып алсаңар боло эле мурдагыдай. 10-ңар 15-гер мурда чыгып алчу элеңер былтыркы жылы. Быйыл анткен жоксуңар. Ошо оңолгула. Жакшы сөзүңөрдү сүйлөп, жакшы сөзүңөрдү колдоп Адахан Кимсанбаевди алып калгыла. Адахан Кимсанбаев чындыктын символу камала турган болсо, Садыр Жапаровго, президентке дагы элдин ишеничи жоголот. Экинчиден жогорку кеңешке, ошо бийликтин партияларына бардыгына ишенич жоголот. Мадумаров камалса, анда баарыңарга жол ачылат. Бардык депутаттар чекеден камаласыңар анда. Ошон үчүн көзүңөрдү ачып, туура чечим чыгаргыла. Туңарбы? Ошо. Кемпироводду ошо кайтарып ала тургандар дагы деле мына эл ичине сызып отурат. Орточо арифметикалык сан деген түшүнүк бар физика математикада. Орточо арифметика элдер азыр топтоло албай гана турат, уюштурган адам жок. Азыр шамал болсо, дүрт этсе, лап этсе, сразу оталган турат, элдин баары топтолуп. Ошон үчүн мындай акыйкатсыз, адилетсиз чечимдерди чыгаргандан экинчи алыс болгула. Ошо. Ортаға шығып, қатырақ сөйлеп қойын. Екі жұма oldu. Адахан Кимсанбаевтың емі болу атады. Сот işine, sotқа aşırı şöyle, sotқа жооп берсин деген, қол тийбестигин алабыз деген, ушундай проблемалар болуп атат. Ошодон угуп турдук эле. Биз дагы кулак салып, эмне болот экен,
кичине эсилерине келишер экен. Жакшы дагы депутаттар чыгар. Мына чындыкты, адилеттикти коргогон, мына Мадумаровду дагы кичине өзүнүн депутаттыктарындагы, өзүлөрүнүн депутаттыктарындагы кичине укугун коргогон бир депутат деген бир эме келер экен деген ниетте отурдук. Акырында чыдабай калдык. Интернет айтымда бүт эле ошондой Мадумаровго эмелерди асылышып, сүйлөгөн сөздөрүнө асылышып, башкага асылышып, бул приказ эле болуп атат деп ойлойм да мен мисалы. Жогору жактан эле приказ эле болуп атат. Бул Садыр Жапаров менен Ташиевдин эле приказы деп ойлоп атам мен ушинтип ойлоном да. Ошон үчүн баары эл деле ушинтип ойлонушу мүмкүн. Бул биз мынабу интернетте баарын окуп атканда эле билинип атат. Кошоматчылар аткарып атканы билинип атат. Бул элди билбей атат деп ойлоносуңар. Мына жаман ойлуу мына депутаттарчы. Бул эл билбей атат. Биз мына бул жактан эле кол коюп, бул жактан эле мындай эме кылып беребиз деп өткөрүп же болсо мындай сот ишин өткөрүп коебуз деп ойлоносу. Жок. Ал оюңардан кайткыла. Алар оюңар эң тастык. Алар оюңар бузукулук. Элдин душманы болуп эсептелесиңер, андай ойлонсоңор. Эл билинип эле турат. Азыр интернет айтымдарында элдин жүз эмеси бүтүндөй ушу Мадумаров жакта болуп атканын эле көпчүлүгү Мадумаровдун колдоочулары алыстагылар шашына тура эле пока кол сала элек, пока депутат деп унчукпай турабыз азыр бизчи. Эгерде бир нерсе болуп кол тийбестигин алып, же болсо Мадумаровду сүйлөтпөгөнгө аракет кылып, же депутаттыктан ажыратып, же башка бир чараларды көрө турган болсоңор, биз деген жөн турбайбыз. Биз ушунчалык эмебизге жеттик. Кокодойбуз, мына жерибизге жетип, мында ашып кеттиңер. Ошон үчүн мынантип келип атабыз. Биз го жакын жердеги эле жашоочуларбыз. Алыстагылар келебиз деп шайланып, даярданып атышат. Эгерде бир нерсе болуп кете турган болсо, биз ошол Мадумаровду сактап калбасак, биз өзүбүздүн укугубуздан ажырайбыз. Өзүбүздүн шайлоо берген, ошого добушубуздун укугубузду колдогонго биз милдеттүүбүз. Бул жердечи эч кандай милдеттүүбүз. Өзүбүздү сактап калышыбыз керек. Кыргыз эли өзүбүздүн небере чөйрөлөрүбүздү, өзүбүздүн урпактарыбызды сактап калыш үчүн биз Кудайдын алдында дагы милдеттүүбүз. Кудайдын алдында дагы Кудайга дагы жооп беришибиз керек да. Ушундай болуп атканыңда эми мынакей, мынандай кийинчерээк ушу боюнча тебеленип кетет. Мына жеп жутарлардын астында биздин балдарыбыз тебеленип калышы мүмкүн. Ошон үчүн бүт элге да, журтка да кайрылат элем. Баардыгыңар бир тилектен ушундай чындыкты сүйлөгөн, чындык жетекчилерибизди колдоп, аларды коргоп, ушундай алышыбызга биз милдеттүүбүз деп эсептейбиз. Мынабу жогорку жактагылар бийликте Садыр Жапаров, Ташиев суук колуңарды, суук сөзүңөрдү, приказ бергениңерди токтоткула. Владимир Жириновский айткан сөздү айтып коеюнчу. Эсти. Владимир Жириновскийдин айткан сөзүн айтып коеюн. Садыр Жапаров сизгечи. Жириновскийдин жакшы сөзү бар эле. Хотите вас, чтобы зауважали дегенде. Хотите вас зауважали. Мы весь народ, да, адамдар биз сыйлап калышыбызды жакшы көрөсүзбү? Анда Адахан Кимзанбаевичтин чекесине чертпестен жакшына кылып чыгарып койгула. Ошондой эл ишенет. Сиздин советниктериңиз 5 штатта отурган 5 советниктериңиз дагы начар иштейт. Мен 100% кепилдик гарантия менен айтам. Андан сырткары чоң должностьту ээлеп отурган, чоң должностторду ээлеп турган, жетекчи кызматта отурган жардамчыларыбыз, ал советниктериңиз дагы баягы 5 эле, ал советниктериңиз дагы өтө начар иштейт. Ошолор жакшы болсо, мен ошолордун арасында бирөөсү болгондо айтмакмын. Садыр Жапарович, коюңуз уят, чындыктын символу болгон Адахан Кимзанбаевичти камап отургузуп кое турган болсок, эл бизге ишенбей калат. Койгула, чыгарып коюңуз демекмин. Чынбы? Айтмакмын. Ошо сиз чыгарып коюңуз. Элдер ошондо, урматтуу Садыр Жапарович, сыйлап эле жатып калат сизди. Ошон үчүн мына элдин мүдөөсүн аткаргыла. Ар бир бийлик келсе эле эмне үчүн силер
елдің желаниясына қарсы іштейсіңер, елдің желаниясына, елдің қалосына қарсы іштейсіңер. Мен ошоға таң қалам. Ошон үчүн баягы 5 советниктерди штатта отырган, башка советниктерди должносттордо отырган арасында bir түзүгү жок экен. Ошолор арасында түзүгүрөөк, жакшыраак бирөөсү болсо токтоп турмак. Адахан Кимсанбаевди камай турган болсоңор, Адахан Мадымаровду камай турган болсок, эл бизге ишенбей калат деп токтотуп коймок. Ошон үчүн көңүл буруңуз жаныңызда советниктерге. Силерди жарга сүдүрөп алып барып, жардын чекесине алып барып койду уже. Этчат болгула. Саламатсыздарбы кыргызстандыктар жана урматтуу депутаттар Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев. Мен сиздерге азыр өзүмүн берген Адахан Кимсанбаевичке берген добушумду коргош үчүн келдим. Адахан Кимсанбаевичтин өзүн коргогону дагы, өзүм ага берген добушумду дагы коргогону, ошондой эле мен артымда турган көпчүлүк адамдын сөзүн жеткиргени Нокен районунан келдим. Сиз убада бергенсиз, эч качан саясий куугунтук болбойт деп. Мен ошол сөзүңүздү тастыктап берер экен деп дагы келдим. Биз азыр канчалаган адамдын добушун коргош үчүн биз азыр эскертүү гана кылып келдик. Бүтүн Кыргызстан бул эч качан Кыргызстандын душманы эмес, чындыкты, акыйкатты талап кылган Бүтүн Кыргызстан партиясы тарыхы бар. Бир гана Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарыхы бар. Адахан Кимсанбаевичти, лидерди биз сактап кала турган болсок, парламентте мындай киши керек. Канча адамдын добушун мыйзамдуу түрдө чечип берип атат. Biz ошон үчүн келдик. Биз азыр эч кандай командага деле баш ийген жокпуз. Ар ким интернеттен көрүп туруп азыр топтолуп атабыз. Мен бүт кыргызстандыктарды чакырат элем. Бизде сөз эркиндиги жок болуп атат. Келиңиздер, өзүңөрдүн добушуңуздарды сактап калыңыздар. Өзүңүздөр деле билип жатасыздар, шайлоолор кандай өтүп атканын, кыйналып элди зорго чакырып атасыңар. Эгерде бул жерде Адахан Кимсанбаевичти мандатын алып кое турган болсоңуздар, шайлоо эч качан өтпөйт. Шайлоого эч ким барбайт. Сиздер элдин ишеничинен таясыздар. Адахан Кимсанбаевич бул элдин акыркы үмүтү. Ошон үчүн колуңуздарды тартыңыздар. Адахан Кимсанбаевичтен колуңузду тартыңыздар. Адахан Кимсанбаевичтен колуңузду тартыңыздар. Assalamu alaikum. Hurmatlı депутаттар, Ажоус Садыр Нургожаевич, Камчы Ыдыршаевич. Мен бир нерсени ушу жакшы түшүнбөйм да. Силердин колуңарда власть турат, бийлик турат. Эмнеге коркосуңар билбеймин да ушу бир адамдан. Мадымаровдон эмнеге коркуп атасыңар билбеймин да. Эмне ушу 5-чи микрофонду тынчытып койсоңор эле ушул бардыгы жакшы болор. Бул наоборот анда вообще эл жаман болуп калат анда. Элдин ою да жаман болуп калат силерге. Силер уже Адахан Мадымаровдун тилин тыябыз дегенде уже эл уже ойлонуп атат, уже туура эмес кылып атат, айтышып атат уже элчи. Мына мен Аксы районунда Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын координатору 20 жылдан бери ошол жерде. Бир нерсени силерге айткан, депутаттар, силердин алдагы көкүрөңөрдө Кыргыз Республикасынын кызыл туусун кандайдыр бир ушу кызыктар адамдар берген эмес силерге, бир эки адам берген эмес. Силерге эл берген ошону. Элдин ишеничин аткаргыла, урматтуу депутаттар, силерден ишенич. Эми бул отура берип ошол жерде учукпай отурган, неужели өзүңөр ушул жерде көкүрөңөргө, жүрөгүңөргө тагып турган ушул Кыргыз Республикасынын желегин уят кылбагыла, көкүрөңөргө коюп алып ант бергенсиңер. Неужели Кыргыз элинин ушу эртеңки келечегине ушу балта чабасыңар? Конечно, келечек ушул Мадымаров менен эмес, келечек ушул жерде бардыңардын ынтымагыбыз менен бардыгыбыздын. Давайте ушундай кылбагыла. Власть иштеп аткандан иштеп атат. Булардан эч ким власть талашып аткан жок. Мадымаров мисалы үчүн булардын жеке айырына сүйлөп аткан жок. Конституцияны, мыйзамды талашып атат.
Эмнеге мыйзам талашкан адамга мындай пут тосуп атасыңар, мен түшүнбөй атам. Бугачы. Бизде деген шайлоочулардын ар биринен мен уккан эмемген бардыгынан ала албасам дагы интервью. Бирок ошо шайлоочулардын атынан мен келдим. Мен постоянно бардык жерге барам. Ошого эми силерден сураныч, Адахан Кимсанбаевга андай көз карашыңарды токтотсуңар. Жалган каралоону ушу токтоткула. Эми ушу экинчи жолу ушундай ушу экинчи жолу ушу силер элди козгоп атасыңар. Адахан Кимсанбаевич эмес, силер өзүңөр козгоп атасыңар элдин уже. Биздин сабырыбызды сынабаңыздар. Антип сабырдын да чеги болот. Бардыгыбыз давай ушундай токтотойлу ушундай да. Мындай ыйманга келгиле. Сүйлөсүн, 5-чи микрофондун үнү токтобосун. 5-чи микрофон токтобосунбу? Мадымартай чынчыл саясатчы үчүн мына биз баарыбыз камалып кеткенге даярбыз. Камалып кеткенге даярбыз.